Кыргыз адвокатурасына 100 жыл. Кыргыз Республикасынын тарыхында адвокатура 100 жылдык жолун басып өттү. Бул жөн гана сан эмес. Бул миңдеген адамдардын укугу жана эркиндиги, тагдыры жана адилеттүүлүгү, сандаган адилеттүү чечимдер. Адвокатура жарандардын жана юридикалык жактардын административдик, жарандык жана кылмыштык сот өндүрүшүндөгү кызыкчылыктарын коргоону жана өкүлчүлүгүн жүзөгө ашыруучу кесип. Адвокаттар маанилүүлүгү, көлөмү жана көрсөтүлүүчү жардамдын мазмуну боюнча заманбап коомдо таасири зор десек жаңылбаспыз. Башка демократиялык мамлекеттер сыяктуу эле Кыргызстанда дагы адвокатура өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоого жана адвокаттык ишти өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө чакырык алган өзүн өзү башкаруучу кесиптик жамаат катары кыргыздардын тарыхында бийлердин сотторунда коргоочунун демократиялык институтунун бар экендигин сүрөттөгөн көптөгөн тарыхый фактылар бар. Бийлердин соту оозеки ачык түрдө жүргүзүлөт жана бардык учурларда жактоочуга жол берилген деп айтылат Чокан Валихановдун эскермелеринде. Ал эми чыныгы адвокаттар институту Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында Совет бийлигинин келиши менен гана пайда болгон. Архивдик документтерге ылайык, Кыргыз адвокатурасынын тарыхы РСФСРдын курамында Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөн күнүнөн тартып эсептелет. Ал эми укук коргоочулардын биринчи коллегиясы Кара-Кыргыз автономиялык облусунун революциялык комитетинин президиумунун 1925 жылдын 1-мартындагы токтому менен түзүлгөн. Советтер Союзу кулашы менен 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүккө жеткен Кыргыз Республикасы адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо системасында адвокаттын ролу өзгөчө орун алган укуктук мамлекетти куруу курсун алды. 8 август 1995 жылы Кыргызстандын юристтери ассоциациясы коомдук бирикмеси катталган. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстандагы юристтердин эң белгилүү жана көп сандаган кесиптик бирикмелеринин бири. Ассоциация ар кандай кесиптеги юристтерди бириктирип, алардын кызыкчылыктарын коргоо, укуктук окууга көмөктөшүү жана мыйзамдарды өркүндөтүү максатында түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 2003 жылдын 21 майында адвокаттардын профессионалдык этикасынын эрежелерин 2014 жылы 26 ноябрында Кыргыз Республикасынын адвокатурасын уюштуруу съездин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен биргеликте уюштурулган. Съездин жыйынтыгы менен бардык тиешелүү документтер, уставы, профессионалдык этика кодекси жана башка жоболору мыйзамга ылайык бекитилип, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын биринчи төрайымы болуп, Кожомова Гульниза Кожомова шайланган. Замандын талабына ылайык Юстиция министрлиги жаңы реформаларды жүргүзүп, күнүмдүк иш тартибине сан ариптештерүүнү киргизүүдө. Мындай реформалардын максаты жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын коргоонун толук коомдук юридикалык институтун түзүү. Бул институт кесипкөй, өзүн өзү жөнгө салуучу жана коммерциялык эмес болушу керек. Реформалар адвокаттар көрсөткөн юридикалык жардамдын сапатын жана алардын кесиптик даярдыгынын деңгээлин жогорулатууга багытталган. Адвокатуранын коомдогу ролу укуктук системанын жана адилеттүүлүктүн кепилдигинин маанилүү элементи болуп саналат. Адвокаттын миссиясы жөн гана сүйлөө эмес, ишендирүү, жөн гана мыйзамдарды келтирүү эмес, аларга жашоо киргизүү, адилеттүүлүктүн куралы менен жүзөгө ашыруу. Азыркы заманбап адвокатура бул билимди гана эмес, талантты, кайраттуулукту, убакытты жана жан аябастыкты талап кылган максат. Чыныгы адвокат бул дүйнө жүзү мүмкүнчүлүк жок деп айтса дагы күрөшүүгө даяр адам. Анткени бир жеңиш тагдырды өзгөртө алат. Бир сөз өмүрдү сактап кала алат.